Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Ulu jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavatlar jana salamlar bolsun. Assalamu aleykum urmatуу mekendештер, урматтуу musulman bir tugandar. Бүгүнкү берекелүү жума күнүбүз бардыгыбызга куттуу болсун, нарек болсун. Бүгүнкү берүүбүздө Babun nasifin nasiha biri-biribizge nasihat aytуу, nasihat жөнүндө болмокчу. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kerimetli Kur'an ayatlarında paygambarlardın жашоосун баяндоо менен мурунку үммөттөрдүн насаат ишин аткаргандарга кандай ийгиликтер башпакты, ал эми насаат ишин таштап жамандыктан кайтарбагай койгондугу үчүн жалпы кандай Кудай Тааланын газабын, кандай жаман нерселерге дуучар болгондугун баяндаган насаат тууралуу Алла Таала өзүнүн аяттарында бир канча аяттарды баяндап өттү. Эми сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде ушул жакшылыкка чакыруунун жана жамандыктан кайтаруу боюнча бизге таккан милдеттери боюнча айтып өтөт. Муну Абу Саид Худури риваят кылган хадис: "Сами'ату Расулаллах якул", пайгамбарыбыздын мындай деп айтып жатканын уктум деп бизге хадис жеткизет. "Мен ра'a minkum munkaran", силердин араңардан кимдир бирөө жаман иштин болуп жатканын көрсө, "Fal yughayyirhu biyadihi", анда аланы колу менен өзгөртсүн, кайтарсын. Эгер ага кудурети күчү жетпесе, анда аны тили менен кайтарсын. Колу менен токтотууга күчү жетпесе, тили менен айтсын, насаат кылсын. "Wa in lam yastati", тили менен да айтууга ал кудурети жетпесе, анда жүрөгү менен ошол иштин туура эмес экендигин тастыктасын дагы, ошого макулдук бербесин жүрөгү менен. "Wa zalika adhaful iman", жана бул имандын эң эле төмөн даражасыдыр. Бүгүн биздин коомдо ошо жамандыктар болуп жатса да, уурулук болуп жатса да, аракештик болуп жатса да, көчө көйдө ошол аялдарга карата зордук зомбулук, ата-энеге карата зордук зомбулук, алсыздарга карата болуп жаткан зордук зомбулук, же болбосом кандайдыр бир деңгээлдеги Кудай кылбагыла бул ишти, бул зулум, бул арам, бул тыюу кылынган иштер дешине карабастан кылып жатса дагы, ошону көргөндөр муну кайдыгерлик менен карап койгондор бар. "Мен ра'a minkum falyughayyir", бул көрдүңбү, ошол замат сен барып кой муну кылбагын деп колунан тартып токтот. Андайга кудуретиң жетпесе, анда тилиң менен айт. Анан жүрөгүң менен наразы бол. Имандын эң даражасы ушул, андан төмөн даражасы жок деген сөз. Демек, жүрөгүң менен дагы ушу жаманды жаман деп, көзүң жаманды көрбөсө, жүрөгүң жамандыкты жаман деп туйбаса, анда имандын даражасы жок дегенди түшүндүрөт. Ушунчалык иманың алсырап, ателе момун, ателе мусулманмын дегендей абалда калыпсың деген сөз. Ошондон чыныгы момундар айлана чөрөдө мындай кайдыгер, капилет жашабастан дайыма бири-бирине насаат жасап турушу лазым болот. Бардык пайгамбарлар өзүнөн мурда пайгамбарыбыздан мурдагылардын бардык жүргөн пайгамбарлардын бардыгы алар жакшылыкка чакырууга жана жамандыктан кайтарууга өкүм алышкан. Мындай айтканда эң негизги иши ушул болуп эсептелет. Дагы бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтылат: "Иннаху юстамалу алейкум имраатун фатарифунаху". Yani el-qaimu fi hududillahi ma'nahu el-munkiru laha wal-qaimu fi daf'iha izalataha wal-muradu bil-hudud ma nahallahu anhu ista'zam. Yani Allah Taala'nın çekterin turguzgan adamlar jana аны turguzbagan adamlar. Ошону Шабул хадисте шарттап айтып атат. Аллахтын худудун кайым дегени Аллах айткандай кылып аткаруу, Алла кыл дегенде кылган, Алла кылба дегенде кылбаган,
жана ошолорду Аллахтын бизге чийип берген чек араларынан ашпастан жашаган инсандарды айтат экен. Масалул каими фи худудилла. Аллахтын айткандарын аткаруучулар жана аткарбагандардын мисалы карап көрсөк бир кемеге минген инсандардын мисалында түшүнсөк болот дейт. Мисал үчүн бир кемеге адамдар отурушту. Кээ бирлери жогорку даражага жайгашты. Биринчи этаж, жогорку этаждарга. Ал эми кээ бирлери болсо кеменин этаждарынын эң төмөн даражасына жайгашышты. Андан кийин астында жашагандар улам суу алганы жогорку даражага көтөрүлүп кыйналып, кой биз сууга жакын турган эң жакын биз го деп, анан кемеден эле тешик тешип, ушул жерден эле суубузду алып турсак деп кемени тешип алышса, аны көргөн, аны сезген, байкаган, билип тургандар бул кылгандарынан токтотпошсо, кайтарбаса, алар не болот? Алар дагы аны менен кошо биргеликте сууга чөгүп халак болушат, яны өлүп калышат. Бул Алла Таалаганын өкүмдөрүн аткаруу жана анын өкүмдөрүн аткарбай коюучулардын ортосундагы ишти мына ушинтип пайгамбар түшүндүрдү. Демек биз жакшыбыз. Мен жакшымын. Намазымды окуп атам, адал арамды билемин. Деп эле өзүнүн билгени менен эле өзүнү менен өзү эле жашай берсе, үй бүлөсүндөгүлөрдүн, коло кошунасынын, айлана жер коомдогу элдердин жаман кылып аткан иштеринен кайтарбаса, аларга туураны туура деп көрсөтүп, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбаса, Аллах Тааланын балеси же азабы ошол жаман иштер себептүү бир жерге түшсө, ал жаратылышта эми көрүп атабыз. Анда ошол жаратылыштын келген азабы бир эле ага эмес, башкага да татат да. Ошондуктан бул жерде эмне кылыш керек? Жакшылыкка чакыруу, жамандыкты кайтаруу иштеринде бардыгы биргеликте аракет кылса, ошондо Алла Субханаху ва Тааланын рахматын алат, же райымына бөлөнөт, же тескерисинче Аллахтын азабы келип калса, аны менен кошо биргеликте азапты дагы тартып калышы ыктымал экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу маанилүү иш. Бул уммул хасанат, жакшылыктардын энеси. Бул качан айтыла берсе, кулактарга түшө берсе, улам насаат айткандан чарт жабастан айта берсе, адамдар бул жакшылыктарды ала берет, жана жакшылардын саны аша берет. Жакшылыктар канчалык элде көп болсо, жакшы инсандар канчалык көп болсо, башка адамдарга ошончолук пайдасы көп дейт. Жакшы адамдар бар экен. Ошон үчүн бул дүйнөдө көп кыйналгандар, азап тарткандар, башка болгондор ошолордон райым алып турат. Ошол жүрөгүндө ыймандын бир буудайдай бир бөлүгү болсо дагы, ошол ыйманы менен ал райымдуулук кылып, боор тартып, кыйналганга жардам колун созуп, ач калгандарга тамагын берип, мына ушундай бир жардамдарды кылып атат. Бул дагы болсо ошол инсандагы ырайымдуулуктун, ыймандын мөмөлөрү болгон ырайымдуулуктун белгилери деп айтсак болот. Демек, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу адам баласы үчүн, коом үчүн ушунчалык чоң мааниге ээ экендиги бул хадистерде баяндалып өттү. Ал эми аманатты жеткизүү дагы момун мусулмандын парзы, милдети. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инна Аллаха я'мурукум ан ту'аддул аманати ила ахлиха." Албетте Алла Таала силерге буйрук берет, ой момундар, аманаттарды аткаргыла, өз ордуна жеткизгиле, өз ээлерине жеткизип бергиле деп. Алла Таала кереметтүү Кур'анда бир аятында айтат: "Инна араднал аманата алас самавати вал ард." Биз аманатты биринчи асман, жерлерге, тоолорго сунуштадык, бердик. Фа абайна, алар баш тартышты. Аны көтөрүп алгандан, мойнуна алгандан, көтөрө албаймын деп баш тартышты. Вашфакна минха ва хамалаха ал-инсан иннаху кана залуман жахула. Инсан бул аманатты мойнуна алып алды. Киннаху кана,
Ал өзүнө өзү зулум кылуучу жана шашкалак жахил болуп чыкты дейт. Бул аманат шунчалык ооругунан тоо, асман, жер баш тартты. Жок, мындай аманатты көтөрө албаймын деп. Ал аманат не десе, куллама ю'мину алейхи мин амрин ва нахйин ва ша'нин мин динин ва дунин. Бул деген ар бир куллама ю'мину алейхи. Аллах Таалагадан келген өкүмдөрдүн бардыгына биз иман келтирген нерселер. Алладан келген нерселер дейчи. Алла берген, мисалы үчүн берген буйруктарды, Кудай Таала кайтарган кайтарууларды кылба деген нерселер. Ошондой эле диндин жана дүйнөнүн жашоосуна, динге тиешелүү жашоодогу Алла Таала берген өкүмдөрдү инсан мойнуна алып алды. Мойнуна алгандан кийин ошол нерсени кылыш керек, ошол аманатты биз аткарышыбыз керек, так турушубуз керек. Эң чоң аманат мына ушул. Хош, Hazreti Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılınat. Ayatul munafiki selasetun. İza haddasa kaziba ve iza wa'ada akhlafa ve iza tumina khana. Muttafaqun aleyhi. Amanatlardan bir kança türü var. Birinci en çok amanat bul Allah Taala'dan siz menen bizge berilingen ökümdördü biz aldık. Oşol amanatты Allah'ın astında bolgan amanatты parzыбызды atkarışlık jönündө amanat desek dagı bolat. Allah subhanahu wa taala bizge baldarыбызды, үй бүлөбүздүн бардык мүчөлөрүн bizge Allah Taala amanat kılıp berdi. Al amanatты sакташ. Amanatты sакташ дегенде алардынга тийиштүү өкүмдөрдү сакташ. Бала бакыраны, талим тарбияны татыктуу кылып берген, өз учурунда берген, жедирип атамго, ичирип атамго, эл жебегенди жедирдим, эл кийбегенди кийдирдим деп кылганды миннет кылыш эмес. Бул аманаттын бир жагын эле кылдыңыз. Экинчи жагы калып калды. Экинчи жагы ага Аллахны таанытуу, Аллахтын пайгамбарын таанытуу, ошондой эле эл менен мамиле кылууну, улууга, кичүүгө кызмат кылууну, урмат кылууну, акыларын үйрөтүү, ата-энеге, коом менен кандай мамиле кылуу, мына ошол жактарындагы бардыгын окутуп түшүндүрүп коюш керек. Анан аларды албай калып, бир жактуу эле материалдык нерселерди гана өсүп чоңоюп, анын ичинде адамдык касиет болбостон чоңоюп калат дагы, ата-энеге копол, же бир ошол материалдык нерсени таппай калганда бир уурулукка кирип кетсе, нафстын тилине кирип, аракечтикке кирип кетсе, же баягы наркотикалык заттарды пайдаланууга өтүп кетсе, себеби нафс токтобойт да. Нафс күндө каалай берет, күндө жаңы нерселерди каалай берет. Мына ошондо адам кейип, өзүнүн кылган кайсыл катаман, кайсы жаңылыштыгыман балам мындай тарбиясыз, мындай кайтарымсыз, мындай күйүмсүз болуп калды экен деп башын кармап отуруп калат. Ошол аманатты сиз динде насаатты пайдаланып, канча жашында эмнени үйрөтүшүм керек эле, тамак ичирип жедирип коюп эле менин негизги фазым, милдетим деп түшүнүп калгандык бул жаңылышты эмеспи деп маани бербей калган учурларды эстеп көрүш керек. Ушинтип насаат алыш керек. Эми аманаттын экинчи бир түрү бул нак адамдардын айткан аманат деп сөз айткан болсо ал аманат. Аманат деп бир буюмду калтырган болсо ал аманат. Мына ошондой нерселерге раскөйлүк, чынчылыкты адам көрсөтө билиш керек. Аятул мунафики. Мунафыктарда бул аманатка кыянат кыла турган касиет бар. Ал эми момунда аманатка кыянат кылбайт. Демек, эки бири-бирине карама каршы нерсе. Ал момун болсо, анда кыянат болбош керек. Эгер кыянат болсо, ал момун эмес, ал мунафык болуш керек. Ошон үчүн мусулман адам коркот жана коркуп жашаш керек. Мен аманатты аткарып жатамынбы? Аманатты өз жайына келтирип жатамынбы деп адам дайыма өзүнө суроо бериш керек. Мунафыктардын белгиси үчөө дейт пайгамбарыбыз. Эгер сүйлөсө, ал жалган сүйлөйт. Эгер уада кылса, уада берсе, уадасына каршы чыгат, тескерисин жасайт. Ал эми үчүнчүсү, ага аманат берилсе, аманатка кыянат кылат. Демек, ушул үч иш бул мунафыктарда болот. Ошолордун бири мына бул жерде аманатка кыянат кылуучулуктагы ошол мунафыктардын белгиси болуп калды. Эми ар бир адам өзүнө суроо бериш керек. Мен аманатка туруктуумунбу?
аманатчылмынбы? Мага аманатка берилген нерсеге кыянат кылбадымбы деш керек. Азыр күндө абдан көп мамилеге күчөгөн мезгил. Эч кимге айтпада бир сөздү айтса, дароо барып бирек айтып койгон адам ойлонсун. Мен мунафык болуп калбадымбы? Же мунафыктын кейпин кийип калбадымбы деп коркуш керек. Эгер корксо, ошол жүрөгүндөгү коркуусу менен ал ошол аманатка кыянат кылбаган болсо, ыйманы күчтүү жана ал момун боюнча сакталды. Бирөө аманат койгон болсо, ал аманатты жеп алып, толгон жалган жашыкты сүйлөп, аманатта өз ордуна жеткизбештен кутулуп кетишликтин айласын ойлобош керек. Эгер бир буюмду ошол аманатка койгон болсо, эгер бир кайсы бир азыркы күндө акчаны дагы аманат кылып берген болсо, ошол акчаны дагы ошол берген банкноттор менен сактап беришлик бул эң жогорку деңгээлдеги аманаткөйлүк болуп эсептелет. Кээде бизге бир мына акча сизде туруп турсунчу, мынаны акча келсе паланчыга берип коюңузчу деп сизге аманат калтырып кетсе, сиз ал акчаны иштетип туруп, кайра өзүңүздүн жаныңыздагы башка акча менен берип койгончулар көп эле кездешет. Бул аманатты берди. Бирок дагы бир нерсе эсимде болду бул. Ал берген аманат, ошол берген аманаты боюнча сакталбастан, аны сиз бир сыра алмашында иштетип туруп, хажатыңызга колдонуп туруп, ана кайра ордуна коюп койдуңуз. Кандайдыр деңгээлде аманатты аткарды болгон менен, бирок түбүнө келгенде, карай келгенде аманатты бул эң жогорку дережеде аткара алды же аткара албады деген маселе дагы жаралып калат. Ва инсама ва салла ва заама аннаху муслимун. Бул риваяттын башка бир риваятында кошумчалаган жери бар экен. Адам намаз орозо тутса да, намаз окуса да, ва заама аннаху муслимун, жана ал өзүнү мен мусулманмын деп эсептесе дагы, бирок ол аманатчыл болбосо, аманатка кыянат кылса, уадасына каршы чыгып койсо, жалган сүйлөп койсо, анда ал бул мунафыктын белгилери ал кишиде табылып калды деп эсептелет экен. Алла сактасын бардыгыбызды сүйлөгөндө ошондуктан чын сүйлөгөн адам аракет кылыш керек. Кичине нерседен болсо да жалган сүйлөбөш керек. Күндүгө сүйлөп аткан сөзүнүн өзү баа бериш керек. Кайсыны жалган сүйлөп калса, өзүнү өзү жемелеп, эртеси күнү чын сүйлөгөнгө үйрөнүш керек. Жана ушундан үй бүлөдөгү балдар дагы, айлана чөйрөдөгү достор дагы сиздин ошол өзүңүздүн расткөйлүккө болгон кадамыңызды байкайт жана сабак алат. Дагы бир хадисте хаддасана анна аманата назалат ала жазбил кулубир риджал, сумма назална ал-Кур'ана фааллиму мин ал-Кур'ан ва алиму мин ас-суннати, сумма хадаса ан рафи'ан ал-аманата. Бул хадисте дагы негизинен аманаткөйлүккө, аманатты кармануучулукка, аманатты өз ордунда аткаруучулукка жана ээсине жеткизүүчүлүккө бул жерде талкын кылып жатылат. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жана динибиз үйрөткөн насааттарды карманып жашаганды насип кылсын. Кийинки бул жерде келтирген хадисте тахриму зулми вал амру бираддил мазалим. Zulüm кылышлык, бирөөнүн акысына киришлик арам. Жана ошону ушундай эле калтырып койбостон, ошол zulümдүк кылуучуларды кайтаруу, колунан zulümдүгүнөн токтотуу, zulüm чеккен, жапа чеккен мазлумдарга жардам берүү, анын нерсесин тарттырган, алдырган акысын кайтарып берүүгө исламдын өкүмү бар экендиги баяндайт. Алла субханаху ва таала айткан масала мауизаларыбызга амал кылуучулардан кылсын, билип кылган, билбей калган каталарыбызга тобо кылуучулардан жана тобосу кабыл болгон инсандардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.